Разрешаю. Жер үй Совет доорунда эле геологтор тарабынан ачылган. Бирок көп жылдар бою ар кандай себептер менен кен чыккан жер иштетилбей келген. Россия инвесторунун келиши менен гана жер үйдүн чындап ишке кирерине үмүт пайда болду. 2015 жылы кенди иштетүүгө лицензияны Россиялык группа Альянс холдингине кирген компания утуп алган. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Альянс алтын жоопкерчилиги чектелген коому түзүлгөн. Ошол эле жылдын июнь айында жер үйдүн лицензиясы үчүн республикалык бюджетке $100 миллион келип түшкөн. Бул Евразия экономикалык кызматташтык форматында Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан алгачкы ири долбоорлордун бири. Жер үй Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн чыныгы негизи. Таласта алтын кен комбинаты жаңы курулуп жаткан учурда, башкача айтканда, кен казылып алына электе жана алтындын биринчи унциясын чыгара электе эле жер үй Таластын жана республиканын пайдасы үчүн иштей баштаган. Социалдык колдоо, бизнес долбоорлорун каржылоо үчүн өнүктүрүү фонду түзүлүп, адистерди даярдоо системасы уюштурулган. Ал эми жер үйдө эл аралык экологиялык стандарттарга жооп берген алтын чыгаруунун заманбап технологиясы ишке киргизилген. 2021 жылдын мартында алтынды иргеп алуучу фабрика жана калдыктарды сактоочу жай толук кандуу ишке киргизилди. Салтанаттуу ачылышка Кыргызстан жана Россиянын президенттери катышып, иш-чара түз эфирде көрсөтүлдү. Долбоор күчүн жана жанын аябаган адамдардын аркасы менен ишке ашты. Кыргызстанда эң ири өндүрүштүк объекти түзүү үчүн 1000ден ашык адам иштеген. Алардын бири Султан Курманбаев. Анын жер үйдүн ачылышына жана ишке киргизилишине кошкон салымы зор. Ал өндүрүштүк участокты жетектеп, татаал техникалык процесстерге көзөмөлдөгөн. Мындай адамдарды анын колу тийген жердин баары алтынга айланат деп айтышат. Ал биздин арабызда жок экени абдан өкүнүчтүү. Анткени бул адам дагы канча жакшы иштерди жаратмак. Пандемия убагында компания өнөр жай коопсуздугу, эмгек жана экологияны коргоо боюнча адиси Рыскул Жумагуловдон, ошондой эле тажрыйбалуу айдоочу Мусамамбет Акматовдон айрылды. Назик, бирок эрки күчтүү айымдар да компаниянын өнүгүшүнө чоң салымын кошууда. Өзгөчө белгилей кете тургандар Людмила Мухамедвалиева, Елена Котманова, Айсулуу Молдочунуева жана башкалар. Альянс алтын компаниясынын учурдагы башкы директору Сабир Рахматов компания ишин баштагандан, башкача айтканда 2015 жылы ачылгандан тартып иштеп келет. Башкы директордун финансы иштери боюнча орун басары катары ал ири өндүрүштүк долбоордун бюджеттин кылдаттык менен түзүп, бардык экономикалык процесстерди көзөмөлгө алган. 2021 жылдын июнь айында ал өндүрүштү колго алып, бүгүнкү күндө жер үйдүн туруктуу иштешин камсыз кылуу менен чоң команданы ишенимдүү башкарып келет. Анын башкаруучулук тажрыйбасы компаниянын ишмердүүлүгүн жемиштүү кылууга мүмкүндүк берет. Сабир Рахматов мыкты менеджер. Ал жалпы максатка жетүү үчүн жамаатты шыктандыруу жана бириктирүү ыкмаларын табат. Жыл сайын Альянс алтын өнүктүрүү фонду аркылуу жаңы социалдык объектилерди курууга жана эскилерин оңдоого, инфраструктураны жакшыртууга 150 миллион сом бөлөт. 2022 жылдын январынан 2023 жылдын майына чейин фонд 170 миллион 923 миң 970 сомго 184 долбоорду каржылады. Анын ичинен 2022 жылы 102 долбоор, 2023 жылдын башынан бери 82 долбоор ишке ашырылды. Алсак, Альянс алтын компаниясынын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен Талас облусунда 102 долбоор ишке ашырылды. Облустук маанидеги 65 долбоор, Манас районунда 11 долбоор, Кара Буура районунда 25, Бакай Ата районунда 9, Талас районунда 42, Талас шаарында 22 долбоор ишке ашырылды. Каражаттар кайсы чөйрөлөргө багытталган? Айыл чарбасына 50,5 миллион сомго 18 долбоор, өндүрүш жана кайра иштетүүгө 38,9 миллион сомго 4 долбоор, дене тарбия жана спортко 18,5 миллион сомго 42 долбоор, билим берүүгө 14 миллион сомдон ашык 27 долбоор, социалдык коргоого 11 миллион сомго 30 долбоор, маданиятка 9,8 миллион сомго 19 долбоор, инфраструктурага 7,7 миллион сомго 11 долбоор.
административдик жана укук коргоо органдарына 5,1 миллион сомго 20 долбоор, саламаттыкты сактоого 3,8 миллион сомго 10 долбоор, таза суу менен камсыз кылууга 1,4 миллион сомго 3 долбоор. 2023 жылдын майына карата Альянс Алтын компаниясы республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге 11 миллиардтан ашык сом салык төлөдү. Алтынды сатуудан түшкөн кирешеден 7,5 миллиард сомдон ашык төлөдү. Ал эми жергиликтүү бюджетке чегерүү 792 миллион сомдон ашты. Мындан тышкары, компания коомдук маданий иш-чараларды өткөрүү жана уюштуруу, спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүүнү каржылайт. Реабилитациялык борборлорго, ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жергиликтүү коомчулукка да көп көңүл бурат. Альянс Алтын үчүн негизги баалуулук адамдар. Компаниянын ийгиликтери жана жетишкендиктери бул өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн ар дайым чакырыктарга даяр болгон ынтымактуу жамаат жана анын эмгеги. Учурда Жерүү ген чыккан жеринде 829 кызматкер эмгектенет. Алардын көбү Талас облусунун тургундары. Чет өлкөлүк жарандыгы бар адистер жалпы кызматкерлердин 3%-ын түзөт. Альянс Алтын компаниясы экология жана айлана чөйрөнү коргоо маселелерине өзгөчө көңүл бурат. Алтынды иргеп алуу фабрикасында жарым кургак кектерди сактоочу жайда калдыктарды зыянсыздандыруу боюнча заманбап технологиялар колдонулат. Айта кетсек, Жерүү кенинде калдык сактоочу жай Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй КМШ боюнча эң коопсуз жайлардын бири болуп саналат жана анда бир нече деңгээлдеги коргоо каралган. Жерүү салыктык чегерүүлөр аркылуу региондун социалдык экономикалык бакубаттуулугун жогорулатууга чоң салым кошуп жатканы талашсыз. Альянс Алтын компаниясынын жана анын алдында түзүлгөн фонддун ишмердиги мультипликативдик натыйжа берет. Ошентип Талас облусунда жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүүдө. Бул миграциянын деңгээлин жана социалдык чыңалууну төмөндөтөт. Ошондой эле калктын жашоосунун бакубаттуулугун жогорулатат. Альянс Алтын компаниясынын өнүктүрүү фонду Ички иштер министрлигинин облустук башкармалыгына системалуу түрдө материалдык техникалык жактан колдоо көрсөтүп келет. Бек Молдо айыл өкмөтүндө участкалык бөлүмү ачылган. Бүтүндөй облус боюнча видео көзөмөл камералары орнотулду. Компаниянын колдоосу менен Жерүү кенинин айланасында жашаган жапайы жаныбарлардын, анын ичинде кызыл китепке кирген жаныбарлардын санын сактоо жана калыбына келтирүү иштери күчөтүлгөн. Тосмонун орнотулушу жана жергиликтүү мергенчилер жана балыкчылар коомуна көрсөтүлгөн колдоосу браконьерлердин иш-аракеттерине бөгөт койду. Учурда аңчылык кылууга лицензия берүү токтотулган. Жакынкы арада Талас районунун дарыяларына Аму дарыя форелин кое берүү менен балыктарды көбөйтүү боюнча экологиялык долбоор ишке ашырылат. Инвестор катары өз милдеттерин абийирдүүлүк менен аткаруусу, ишмердигинин ачыктыгы, Кыргызстандын экологиясына аярлуу мамиле жасоосу, Талас облусунун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга кызыктар болушунун натыйжасында Альянс Алтын компаниясы 8 жылдын ичинде албетте кыргызстандыктардын ишенимине ээ болду.